Ынтымақтың эфирдік уақытысын қаварлар малымат программасының жиынтықтуучу чыгарылыш улантат. Түз эфирді қызматта мен Дәулет Қанатбеков. Саламатсыздарбы. Алғаш бүгінгі программамыздан қысқаша анонс. Жалалабадта мүмкіншілігі чектелген балдарға қолдау көрсөтүлдү. Белектердің құрамын күнүмдүк тиричиликке керектүү азыктар түзөт. Баткенде мамлекеттик балдар бакчалары орундун толуктугунан кабыл алууну убактылуу токтотту. Буга байланыштуу бакча жетишсиздиги күч алды. Конгодо Эбола дарты басаңдабай жатат. Вирустан каза болгондордун көпчүлүгүн балдар түзөт. Кыргызстанда жол кырсыктары күн санап өсүп баратат. Расмий маалыматтарга караганда, ушул жарым жыл ичинде эле 2000ден ашуун жол кырсыгы катталган. Жол кырсыктарынын кесепетинен 300 киши каза тапса, 3800 киши ар кандай жаракат алган. Өлкөнүн жол кайгылуу кызматы башкармалыгы тараткан маалыматка кырсыктардын дээрлик көпчүлүгү айдоочулардын айыбынан келип чыгат. Темага толугураак Жусупбек Кошмат уулу токтолот. Ошто 1-июнда эл таш бараткан маршрутка менен Дево Матиз унаасы кагышты. Натыйжада 3 адам жабыркап, жеңил унаанын жүргүнчүсүнүн бирөөсү каза тапты. Маалым болгондой, жол кырсыгы Озгур айылында катталган. Жол кырсыгынын негизги себеби ылдамдыкты ашырып, каршы тилкеге чыгып кеткен. Ош шаарынын аймагында 2019 жылы 170 жол кырсыгы катталып, анын ичинен 4 адам каза болуп, 223 адам жаракат алган. Жаш балдардын катышуусунда 42 жол кырсыгы катталып, 53 жаш бала денелеринен жаракат алып, ар түрдүү жаракат менен больницаларга кайрылышкан. Билдирмеге ылайык, өлкө аймагы боюнча өткөн жылы 6000ге жакын жол кырсыгы катталган. Анда 9000 киши ар кандай жаракаттарды алса, 716 адам көз жумган. Ушул жылы жарым жыл ичинде эле 2000ден ашуун жол кырсыгы катталды. Бул өткөн жылга салыштырмалуу жол кырсыктары жана андан жабыркагандар азайды дегенди түшүндүрбөйт. Бишкек жана Ош шаарларында 2019 жылы Бишкекте 2313 жол кырсыгы болгон. Анда 2064 киши жабыр тартып, 65 киши каза тапкан. Ош шаарында жол кырсыгынан каза болгондордун саны Бишкек шаарынан 2 эсе көп. Түштүк каладагы 663 жол кырсыгында 6346 адам жаракат алган. Жол кырсыктарынын негизги себептери: ылдамдыкты ашыра айдоо, каршы тилкеге чыгып кетүү, айдоочунун транспорт каражатын масабалда башкаруусу, айдоочулар жол кесилишинде бири-бирин өткөрбөгөндүгү, айдоочунун жол белгилерине баш ийбегендиги, айдоочунун аралыкты сактабагандыгы. Ал эми Ош облусунун аймагында бул жылдын 5 айында 210 жол кырсыгы катталган. Анын кесепетинен 47 жаран каза тапкан, 340 жаран денелеринен түрдүү жаракат алышкан. Байкоочулардын бабында автокырсыктардын келип чыгышы, унаа жолдору талапка жооп бербегендиги жана эреже бузуунун айынан катталууда. Азыркы учурда эң көп жол унаа кырсыктары бул ылдамдыкты ашыруу, чектен ашыруу. Ылдамдыкты ашырган үчүн ушундай жол унаа кырсыгына кабылышууда. Экинчиси бул ошол карама-каршы тилкеге чыгып, бет маңдай келаткан автоунаалар менен кагылышып, ошол үчүн жол унаа кырсыктары көбөйүүдө. Автокырсыкты жоюу максатында айыппулдар көбөйдү. Коопсуз шаар Борбор калаада ишке түштү. Дегенменен жол кырсыктарынын саны дээрлик азайган жок. Белгилей кетсек, 12 февралдан тарта Коопсуз шаар долбоорунун алкагында коюлган камералар ишке кирип, эреже бузуунун 7 түрүн каттай баштаган. Мына ушул кандуу жолдо канчалаган өмүрлөр кыйылды. Бирок ошентсе дагы жол кырсыктары токтобой уламдан улам көбөйүүдө. Буга айрым айдоочулардын жоопкерчилиги жоктугунан, шалакылык мамилесинен, бейгүнөө дени сак адамдын өмүрү заматта өчүүдө. Андыктан ар бир айдоочу унааны башкаруу милдетин алгандан кийин өзүнүн өмүрүн тобокелге салбаса. Жусупбек Кошмат уулу, Нурсултан Абдыкерим уулу, Ынтымак. Ынтымак телеканалынын коммерциялык бөлүмүнүн кызматкери, кесиптик кошундун төрайымы жана кассир Замира Таштанбекова 1-июнь күнү авто кырсыктан кесепетинен каза болду. Анын артында 5 баласы калды. Ал адамгерчиликтүү, боорукер, шайыр жан эле. Кесиптештердин арасында кадыр баркы жогору, өз ишин мыкты билген кызматкер болгон. Замира Таштанбекова 1987 жылдын 27 октябрында Ош шаарынын Озгур айылында туулган. 2 туугандын улусу болчу. Ынтымактын жалпы жамааты анын үй бүлөсүнө, жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтабыз. Ушул 5 жыл иштешип, бир ортобузда бирөө менен дагы бир жакшы айчкан эмес да. Бир гана коммерциялык бөлүмдүн жумушун алып барбай, ушул чоң жааматтын дагы иштерин алып барып, ошол жерде профсоюзда туруп, чоң мааракелерди уюштурчу.
Эми кыскасын айтканда биздин эң ишенген кызыбыз эле да. Кесиптештерге өтө чоң жоготуу болду да. Эми Аллахым жаткан жерин жайлуу кылсын. 5 баласы калды. Биз үчүн өтө азыр. Бүгүнкү күндө кыйын болуп атат бул жоготуу. Ороз айт намазы 5 июнда эски аянтта окулмай болду. Бул тууралуу муфтияттан билдиришти. Маалыматка ылайык, айт намазы учурунда дин алымдарынын баяндамалары жана куттуктоолору айтылат. Саат таңкы 6-дан 7-ге чейин дин алымдарынын баяндары, андан кийин муфтийдин куттуктоосу жана баяндамасы 20 мүнөткө созулат. Саат 7:20дан өкмөттүн куттуктоосу орун алат. 10 мүнөттөн кийин айт намазы окулат. Майрамдык намазга карата баш калаанын бир нече көчөлөрү жабылат. Жалал Абад облусунун Нокен районунда мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын жалгыз жатак мектебине милиция кызматкерлери, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жана ыктыярчылар белектерин берип кайтышты. Аталган билим берүүчү мекемеде окугандардын 80%дан ашууну турмуш шарты оор үй бүлөнүн балдары. Мындан улам аларда ар дайым күнүмдүк тиричилик каражаттарында жетишпестиктер болуп келет. Ал эми мындай кайрымдуулук иш-чаралар ал көйгөйдү бир аз да болсо чечүүгө көмөктөшөт. Теманы аймакта кабарчыбыз Кабылбек Көчкөнбай уулу улантат. Бул кутуларда кийим салуучу атайын немеректер бар. Аны Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгы мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын жатак мектебине алып келишти. Ушул мектептин директору менен сүйлөшкөнүбүздө кандай жардам керек десек, ушул балдарга шкафчиктер чечингенде, кийингенде ушул кийимдерин койгон шкафчиктер керек дегенден 25 шкафчик алып келип бердик. Бул 100 балага ылайыкташтырылган шкафчиктер. Буйруса дагы эми бир кандайдыр бир муктаждыктар болсо биз жардам берип турабыз. Белектер муну менен чектелбестен, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү эл аралык уюмдарда оюнчук, акча сыяктуу өздөрү алып келген белектерин тапшырышты. Аларга мектеп окуучулары ырбий тартуулап, өз ыраазычылыктарын билдиришти. Жумабек Ниязов атындагы мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын жатак мектебинде 150дөн ашуун бала билим алат. Алар мамлекеттин жана кайрымдуу инсандардын ишенимин актап, атайын олимпиадаларда өлкө желеген желбиреткендери да бар. Биздин Калыгул кызы Гүлзада кызыбыз бүткүл дүйнөлүк атайын олимпиаданын жеңүүчүсү, алтын медалы ээ болду. Кыргызстандын намысын сактап, аны Сатаров Заир деген физруга абдан жакшы даярды. Бир балабыз 4-месттен алды. Муну улап жакында эле 19-дан 22-сине чейин Бишкекте өткөрүлгөн ушул атайын олимпиаданын алкагында мини футболдон, кичи футболдон балдарыбыз 8-чи жолу чемпион болуп келди. Балдардын бир күндүк тамак ашына мамлекет тарабынан 110 сомдон каралган. Ал эми кийим-кече жана гигиеналык каражаттар болсо, ата-энелер өздөрү алып бериши зарыл. Бирок аталган мектептин 80%дан ашуун окуучусу турмуш шарты оор үй бүлөнүн балдары болгондуктан, аларды зарыл каражаттар менен ата-энеси камсыздай албайт. Эгер сиз бул мектепке кайрымдуулук кылууну кааласаңыз, жогоруда муктаж деп айтылган каражаттарды алып берсеңиз болот. Кабылбек Көчкөнбай уулу, Тынчбек Доолдаев, Жалал Абад облусу. Ош шаарынын мүмкүнчүлүгү чектелген балдар жана ата-энесинен тубаса майыптыгы бар балдарды 1-июн балдарды коргоо күнү менен жаштар куттуктады. Жаштардын жоонтогунан куралган жаштар ынтымагы демилгелүү тобу бул күнү Кыргызстандын бардык аймактарында кайрымдуулук акциясын жүргүздү. Кененирээк Махбурат Алибаева айтып берет. Батма Маматкадырова 3-топтогу майып. Ал кызы Нурзат жана небереси Камила менен чогуу балдарды коргоо күнүн белгилеп жатышат. Камила чоң кызынын кызы, ал тайенесине жардамчы. Батмайым балдарын тигүүчүлүк цехинде иштеп багат. Үй бүлөгө балдарды коргоо күнүнө карата белектер тапшырылды. Майрамыңар менен, биз ушу агаларыңар менен, эжелериңер менен бүгүн силер майрамыңар менен куттуктап келдик. Ал эми Букалима Абдыбайытованын үй бүлөсүндө 1 уул 3 кызы бар. Балдардын ата-энеси кулагынан тубаса майып. Балдар майрамда үйлөрүндө тосушту. Рахмат бардыңарга, бизге ушинтип конокко келгениңиздерге рахмат. Өмүргүлү 16 жашта. Энеси майрамга карата аны эс алууга шаарга алып чыккан. Бирок кызын дайым эле майрамдарда көңүл ачууга алып чыга албайт. Себеби шаарда кызынын жүрүүсүнө ыңгайлуу шарт жок дейт апасы. Мээрге, республикага чейин айтып жатам. Бул балдар 16 жашка чейин, 18 жашка чейин бала боюнча жүрө берет экен да, бул кичинекей
бүгүн эле ичине калсам эртең басат деп үмүт менен жүрө берет экенбиз. 1-июнь балдарды коргоо күнүнө карата Кыргызстан жаштар ынтымагы жаштардын демилгелүү тобу оштогу мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга жардам көрсөттү. Мындай иш-чараны демилгелүү топ бул күнү Кыргызстандын бардык аймактарында жүргүздү. Мамлекет биз үчүн эмне кылып берди деген дебестен биз мамлекетке эмне кылып бердик деген өзүбүзгө ошондой мааниде өзүбүздүн колубуздан келишинче биздин максатыбыз жаштардын баардыгын ынтымакка анан биримдикке чакыруу болуп эсептелет. 1-июнь балдарды коргоо күнүн белгилөө сунушу 1949-жылдын ноябрь айында Парижде өткөн Демократиялык Федерациясынын эл аралык конгрессинде көтөрүлгөн. Алгачкы жолу расмий 1950-жылы салтанаттуу белгиленген. Ал эми Кыргызстанда бул күнү майрамдык иш-чаралар менен коштолуп, жыл сайын коргоого муктаж же ата-энеси миграцияда жүргөн балдардын саны ачыкталат. Махпурат Алибаева, Кымбат Абдисамат уулу, Ынтымак. Балдар үчүн арналган иш-чара андан ары түндө уланды. Жаштардын эс алуу бага ачылып, балдарга өзгөчө маанай тартууланды. Ага шаар тургундары аз камсыз болгон үй-бүлөнүн билим берүү жана мекеме ишканалардын өкүлдөрү чакырылган. Ош шаарынын тургундары үчүн дагы бир жакшы жаңылык. 1-июнь күнү шаардын так ортосунда жаштар эс алуу бага ачылды. Аталган сейилбак Кыргызстан жаштар ынтымагы коомдук бирикмеси тарабынан калыбына келтирүү иштери демилгеленип, Рамазан айында тургундар үчүн белек болду. Ош шаарында ушул өзүңүздөр көрүп тургандай ушул паркты каралбай калган баг эле ушул багты жаштар багы деп биздин балдар ушул бир айдан бери ошо аракет кылышып бүгүнкү күндө бүтүрүштү. Бүгүн 1-июнь балдар күнүнө карата дагы кайрымдуулук иштери жасадык. Ошо кээ бир балдар үйүнө бардык. Эс алуу бактын ачылуу аз эми шаар тургундары үчүн ооз ачыруу кечеси менен коштолду. Ага шаар тургундары, аз камсыз болгон үй-бүлөлөр, билим берүү жана мекеме ишканалар чакырылган. Сейил бактын кызыл тасмасын Ош шаардык мэриясынын өкүлдөрү, шаардык кеңештин төрагасы баштаган эл өкүлдөрү кыркышты. Бүгүнкү ушул биздин балдар күнү майрамына улай эле бизде ушул шаарыбызда Кыргызстан жаштар ынтымагы бирикмеси өздөрү демилге көтөрүп, мынакей ушул шаарыбызда четинде турган сейил бакты жакшы бир ретке келтирип, кайрадан бүт реконструкция өткөрүп, атайын брусчаткаларды басып, көкчөптөрдү эгип, отургучтарды коюп, гүлдөрдү эгип, жакшы абалга алып келип берди өздөрүнүн демилгеси менен. Жаштар эс алуу багынын курулуш иштери бир ай мурда башталган. Сейилбак Борбордук аянттагы Өчпөс от мемориалдык комплексинин жанында жайгашкан. Ал жер буга чейин кароосуз турган жай болчу. Бакты куруу демилгесин Кыргызстан жаштар ынтымагы коомдук бирикмесинин Оштогу өкүлдөрү көтөрүп чыгып, курулуш иштери толугу менен бирикменин мүчөлөрү тарабынан каржыланды. Ошондой эле эс алуучулар үчүн бакка 2 китеп текчелери орнотулган. Жалаң ошо Кыргызстан жаштар ынтымагы коомдук бирикмесинин мүчөлөрү өздөрү демилге көтөрүп, өздөрү демөөрчү болуп, ушундай жаркыраган жакшынакай эс алуу бакты бир айдын жүзүнүн ичинде ачып алдык. Жаш ыктыярчылардын максаты шаар тургундарынын эс алуусуна шарт түзүп, аз да болсо кубаныч тартуулоо. Жаштардын бул тилеги орундалып, тургундарды кубандырганы келген коноктордун маанайынан да байкалып турду. Ал тургай жаш ыктыярчыларга ыраазычылыгын билдирип, мындай кайрымдуулук иштерди токтобой дагы да уланта беришерине тилектеш болушту. Биз биринчиден келгенде ушунчалык кубанычта болдум. Көрүп, биздин азыр Кыргызстанда биздин жаштарыбыз эгер ушундай инициативаны көтөрүп, ушундай демилгелерди көтөрүп, мындай жакшы иштерди кылып атканы бул Алла ыраазы болсун. Өтө сонун, аябай сонун иш-чара деп билдим. Биз ушу жаштар ынтымагын ушунчалык колдойт электе биз шаар тургундарычы. Караңыздар кандай сонун скверди жасап коюшту, кооздоп, бардыгы жарыктандырылган, көрктөндүрүлгөн, абдан сонун болуп атат да. Мен тилейт элем, что ушул жаштар ынтымагы өнүгө берсин, келечеги алдыда булардын бардыгы ушу шаардын тургундарына ушундай жакшынакай скверлерди тартуулап жүрө берсин мен тилектеш. Кыргызстан жаштар ынтымагы коомдук бирикмеси 2018-жылы түзүлгөн. 7 облустан ыктыярчы жаштар чогулуп, ушул күнгө чейин өлкөнүн бардык аймактарында бир топ кайрымдуулук иштерди өткөрүп келишүүдө. Кийинки иш-чараны өткөрүү эстафетасы Чүй өрөөнүнүн жаштарына тапшырылды. Самара Аширбаева, Бексултан Абиев, Ынтымак.
Баткен шаарында балабакчанын жетишсиздигинен 500дөн ашуун бала кезекте турушат. Шаардагы 2 мамлекеттик балабакчада орун жетишсиздигинен шарты барлар жеке бакчаларга беришсе, капчыгы туура келбеген ата-энелер балдарын үйдө тарбиялашууда. Анткени мамлекеттик балабакчалар 2 жылга балдарды кабыл алууну токтоткон. Учурда 800дөй бала тарбияланганы менен алар дагы ченинен ашык кабыл алынып, шарттары туура келбейт. Маселени кененирээк кабарчыбыз улантат. Мынтип бир керебетте 2ден 3төн уктап жаткан балдар Баткен шаарындагы Алтын Бешик балдар бакчасынын тарбиялануучулары. Бул бакча 140 балага ылайыкташканы менен 400дөн ашуун бала тарбия алып жатат. Анткени кезекте тургандардын саны көп. Өзүңүздөр көрүп тургандай эле ар бир кроватта 2ден 3төн бир кроватта бала жатат. Анан бул дагы бүгүн аз келгени. Өзү список боюнча 65 бала болсо бүгүн 35 келген, жарымы келгени ушундай тыгылып жатат да. Гум помоштон келген раскладушкалар бар, матрастар бар, тете жерге үстүгө, паластын үстүнө эле раскладушкаларды коюп, матрастарды коюп, балдар ошол жерде жатып атышат. Бала бакчадагы ар бир тайпада талап боюнча 25-30 бала тарбиялануусу шарт. Бирок балдардын саны көптүгүнөн учурда 8 тайпада 60тан бала бар. Андыктан айрым учурларда талаптар аткарылбай, балдар жерде жатып калышат. Мугалимдердин, медициналык кызматкерлердин гана балдары буйрук менен, атайын буйрук менен бала бакчага кабыл алынган. Аны эл арасында ар кандай түшүнбөөчүлүктөр пайда болууда. Анан азыркы учурда балдарды бала бакчага алганга такыр бизде мүмкүнчүлүгүбүз жок. Себеби бала бакча 140 орунга ыңгайлашса, биз 412 бала менен иштеп, 3 эсе ашыкча иштеп жаткан учурубуз. Шаардагы экинчи Өрүкзар бала бакчасында да абал ушундай. Андыктан 2 жылдан бери балдар бакчасы жеткинчектерди кабыл алууну токтотушкан. Деген менен мамлекеттик кызматтарда иштеген ата-энелердин балдары атайын буйруктун негизинде кабыл алынууда. Ал эми шаардагы жеке бакчалардын акысы кымбат болгондуктан шарты жоктор үйдө тарбиялоого аргасыз. Алардын бири Диангүл Бердикулова. Мектеп жашына чейинки 3 небересин бала бакчага бере албай, өзү үйүндө карап отурат. Очередь жок экен да. Бир немеде жык балдар бар экен. Очередь жетишпейт экен, ошо менен. Частныйларга берек десек, частныйлар болсо эме дейт. Пул алат экен. Ого бир иштеген менин акчам жетпейт. Апалары болсо немеде таштап койгон, ушинтип карап отурам. Шаарда мынтип үйдө тарбияланып жаткан 500дөн ашуун бала бар. Мындан улам шаар бийлиги Кызыл Жол кварталына 140 орунду бала бакчанын курулушун баштаган. Учурда анын 70% аяктап, сметалык баасы 44 миллион сомду түзгөн. Бул курулуш ушул жылдын октябрь айына аяктоосу пландалган. Ушу Кызыл Жолдон, ушу тараптан келгендерди бардыгына ошол жака жөнөтсөк, дагы бул эмелер кичине азаят. Анан дагы биз мына Булак башы кварталында 50 орунду садикке быйыл бюджеттен 1 миллион карап аз проекттерин жасатып атабыз. Фундаментин часыдан баштап анда курулушуну баштайбыз. Мындан сырткары Булак башы кварталына 50 орунду бакчанын курулуусу пландалып, 1 миллион сом каралууда. Эгер аталган курулуштар аяктаса, шаардагы бала бакчага кезекке тургандардын саны кыскарат. Фируза Аскарбек кызы, Жыргал Абдыжалил уулу, Ынтымак, Баткен шаары. Тема колайлы Кыргызстанда мектепке чейинки курактагы 1 миллион 40 миң бала бар. Бул тууралуу улуттук статистикалык комитеттен билдиришти. Жогорку кеңеште маалымдашкандай, бүгүнкү күндө жалпы балдардын 24% бала бакчаларга барат. Ошого карабай бардык мектепке чейинки билим берүү уюмдары толуп калган. Кошумчадагы 100 миң орунду талап кылынат. Республика боюнча 1497 мектепке чейинки билим берүү уюмдары иштейт. Ал эми мектептердин саны 2070. Мына ушундай жаңылыктар менен программабыз соңуна чыгат. Кечиңиздер жагымдуулансын. Саламатта калыңыздар.